Atың ким сенин? Атың ким? Атың Жакшайт. Умар аты. Омар да канча жашта болсуң Омар? Канча жашка келдиң? 5 дейт, Кана колу менен көрсөт да? 5 ми? Ой, молодец. Мына услуу кызчы. Сен атың ким? Атың Ажар. Атың айт. Ажар. Айт. Ажар канча жаштасың? Канча жаштасың? Айтасың го. Акасы, жөнкасы. Акасы. Ажар канчага чыкты? Акасы. Ажар канчага чыкты? 5ке Сен дейби. ырдайсың, ырдатпай. Сен ырдай аласың ба? Ырдачы. Ырдай. Жакшы ырдай. Кана ырдачы? Буй ырдайт. Буй-буйду ырдай. Музыкага кошулуп, Бактияр Токторов. Ырдай. Сен айтпайсың го. Музыка менен ырдайт. Музыка менен ырдайбы? Неме десе карындашычы ырдай алабы? Оюнга түшүп. Оюнга түшөбү? Билип кой. Билип кызым. Эң билет кызым. Ой, молодец. Бул бийлеп атат окшойт азыр, бийлеп атат. Молодец. Ушу балдар жакшы болуп кетсин. Өз алдынча аракет кылып басабы? Жок, басыша албайт, отура албайт. Азыр тургузуп бастырып көрүңчү, кандай болот экен. Кана? Аракет кылат. Аракет кылат экен, Аракет кылаттар берген кылат. Аракет кылат экен, бирок өз алдынча баса албайт. Жок. Салам достор, сиздерге эң керектүү маалыматты бөлүшкүм келип турат. Бул Ансар Групп коммерциялык эмес керектөө кооперативи. Сиз үй алып жатканда сумманын 25%-ын тапсаңыз, бизден 75% болот. Каражатты 6 айдан 7 айга чейинки аралыкта алсаңыздар болот. Ал эми сиз 35% төлөсөңүз, биз 65%ды 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. Эгерде сумманын 50%-ын сиз төлөсөңүз, калган 50%-ын бизден 35 күндөн 45 күнгө чейин толук сумманы ала аласыз. Төлөө мөөнөтү 10 жылга чейин. Эми жаңы автоунаа алгысы келгендерге ыңгайлуу шарттар каралган. 35% төлөсөңүз, биз 65%-ын 3 айдан 4 айга чейин даярдап беребиз. 50% төлөсөңүз, биз 50%-ын 35-45 күн аралыгында даяр кылып беребиз. Кызмат акы унаанын баасынан болгону 6% алынат. Төлөө мөөнөтү 3 жылга чейин. Ансар Групп менен өз үйүңүздө бакыт жашоону улантыңыз. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздерге түз байланышуу алдында турамын. Бүгүн бизде конокто Баткен облусунун Кызылкая шаарынын тургундары атайын Ош шаарына келишти. Ош шаарына бул менин офисиме келип, өздөрүнүн үнүн айта алуу үчүн келишти. Атыңыз ким эле өзүңүздүн? Атым Айкөкүл. Айкөкүл айым, канча жаштасыз? Жашым 35 жашта. 35 жашта, 5 балаңыз бар, Ооба, 2 кызы, жана ошондой эле 3 кыз, 2 уулум бар. 3 кыз, 2 уулуңуз бар экен, Азыр мына 2 эгиз балдары ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген. Ушул балдарга эл журттан жардам алуу үчүн сиздердин алдыңыздарга чыгып, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн айтуу үчүн келишти. Балдарды чет мамлекетке алып барып айыктырууга толугу менен мүмкүнчүлүк бар экен. Болгону бул жаш үй бүлөдө акча каражаты жок болуп, 2 жылдан бери балдар дарыланбай, балдарды кароо абдан кыйынчылык жараттыр. Ошондуктан сиз өзүңүз кенендештирип айтып берсеңиз, алгач өзүңүздү тааныштырыңыз, андан соң суроолорду берем, ошого жооп бересиз. Мен Мурзакулова Айкөкүл. 1986-жылы төрөлгөнмүн. Жашым азыр 35 жашта. 5 балам бар. 5 баламдын экөөсү эгиз балдар. Балдарым бир уул, бир кыз. Умар, Ажар. Ушу балдарым төрөлгөндөн кийин эле ушу 1 жашына жакын ушул ДЦП деген диагноз коюлуп калып, ушу 5 жылдан бери балдарымды карап келем. Балдарымды ушу колубуздан келишинче эле аракет кылып, өзүбүз дагы чет мамлекеттерге алып чыктык. Бишкекте лечение кылабыз. Анан ушул акыркы 2 жылдан бери акча каражатыбыз жетпей калды. Себеби балдар деле чоңойду, көтөрүш деле узак жолдору кыйын болуп калды. Азыр ошол биз башка ошо мамлекетке кетип жатабыз учурда март айында.
ошого бираз дагы элден ошо салым кошулуп калса, ушу Кайка баратасыздар? Биз Питерге барып, Санкт-Петербургка кетип атабыз азыр. Андан ары дагы ошо Москвада лечение болот. Балдардын атасы каякта? Балдардын атасы ошо эми Москвага кетти, бизден мурун ошо квартира сыймайт этип силерге лечение даярдап турайын деп. Иштеп акча таап турайын деп да. А балдардын диагнозу кандай болду? Балдарды төрөлгөндө кандай болгон? Балдар төрөлгөндө как обычно эле ушу 2-3 күндө эле ушул эмеден роддомдон чыгарган, айткан эмес. 4-5 айында өзүм байкап калгам. Өзүм байкап калып эле анын врачтарга көрсөтсөм, жок, эме жакшы эле деп эме айтышкан. Койгон эмес диагноз. 4-5 айда кантип байкадыңыз? Ушу эчтеке кармай албай көбүрөөк ыйлап, температура боло баштап, ошондой баштап. Азыр ким менен жашап атасыз? Эжем экөөбүз, эжем жардам берип балдарыма каралышат. Ошол Кызылкия шаарында балдар менен чоң кыздарды барып карашат. Азыр эми атайын Кызылкия шаарынан Ош шаарына мага келдиңиздер. Үйүнүздү жеткирип бериңиздер депчи. Мен жеткирүүгө аракет кылайын. Көрүп жаткан элдер дагы балдардын абалын көрүп турат. Кайдыгер карабай, сөзсүз түрдө бул наристелердин ушул жакшы жашоодо жашап кетишине салым кошот деп ишенебиз. Анан канча акча каражаты керектелет экен эки баланын? Анан 100% кепилдиги бар экен, 100% балдар баса алабы өз алдынча? Басып атат баргандар. Мен ушу менин балдарыма окшош балдардын энелери бар, ошолордон алгам, ал адрестер. Ушундай бар, сен дагы ошол жака алып барып көр деп басып келип атат. Арадан ушул энелер мага окшош балдар ушундай оору менен ооругандар басып келип атат. Ошол баланын барганда дагы диагноздорун көрөт экен алар аныктап. Анан ал жака дагы бир эле жол күмөн бүтпөйт экен. Кайра барып туруш керек. 6 ай, 1 жылда колунан келсе бир жолу ошо өтүп. Себеби ал жака барганда 3 ай лечение болот экен да. Биздегидей 10 күн эмес, 3 ай толук ошол жерде лечениямды алып анан келип кетсем. Ал жака азыр мен 2 балама ошо бир барып келишибиз 500 миң рубльдай. 500 миң рубльдай керектелет экен. Анан эжеси катары сиз да өзүңүз тааныштырып айтып койсоңуз, азыр балдарды сиз карап атасызбы? Şu tümünümüzde azaltan jardam berem. Köp jardam bere albayм. Endi işim var, yerim var. Şu kanatlarımda 5 yıldan beri azaltan jardam berem. Kışında kelip başladı. Jardam berem. Жазда өзүм жумушума кылам. Анан кийин ушулар ушинтип чатап келип жүгүрүп келип жардам берем. Şu кайрылышам, ичирем, жетирем, ашу ичине өзүбүздүн колубуздан келгенче массаждарын кылышабыз өгөөдө. Жардам берет экенсиз, балдарыңыз сүйлөп атабы? Ата кел деп атабы? Айтып койчу гана. Атың ким сенин? Атың ким? Атың жакшы айт. Умар аты. Омар деп ата. Канча жашта болсуң, Умар? Канча жашка келдиң? 5 дейт, Кана колу менен көрсөт да? 5 ми? Ой, молодец. Мына услуу кызчы. Сен атың ким? Атың ким? Эмне дейт? Атың Ажар. Атың айт. Ажар. Айт. Ажар, канча жаштасың? Канча жаштасың? Айтасың го? Акасы, жөнкасы. Акасы. Ажар канчага чыкты? Акасы. Ажар канчага чыкты? 5ке дейби. Сен ырдайсың, ырдап кой. Сен ырдай аласың ба? Ырдачы. Ырдай. Жакшы ырдай. Кана ырдачы? Буй ырдайт. Буй ырдай. Музыкага кошуп, бактыя токтороп Ырда? Сен айтпайсың го? Музыка менен ырдайт. Музыка менен ырдайбы? Неме десе карындашычы ырдай алабы? Оюнга түшүп. Оюнга түшөбү? Билип койгон. Билип кызым. Мен билет кызым. Ой, молодец. Бул бийлеп атат окшойт азыр, бийлеп атат. Молодец. Ушу балдар жакшы болуп кетсин.
Өз алдынча аракет кылып басабы? Жок, басыша албайт, отура албайт. Азыр тургузуп бастырып көрүңчү, кандай болот экен. Кана? Аракет кылат. Аракет кылат экен, Hareket kılaktır bildiğin aslında. Аракет кылат экен, бирок өз алдынча баса албайт. Жок. Эми отура бериңиздер. Басып кеткен балдар болот экен да негизи, Ооба, болот экен. Биз башка жакка чыкпаганыбыз менен, башка жактан лечение ала албаганыбыз менен биз үйдө дагы мына Кыргызстан ичинде дагы частный больницаларда бат-баттан массаж алып турабыз. Үйдө дагы үйгө чакырабыз. Үйгө чакырып өздөрүнүн массаждарын алып лечениеден калтырбайбыз. Өзүбүз дагы уже профессиональный болуп калдык. Массаж боюнча. Ооба, массаж боюнча мен өзүм окудум жакында атайын ушундай массажный курстарга. Окуп сертификат алдым ушу балдарым үчүн. Балдарыңызды өзүңүз массаж кылдырайын. Башка жакка акча короткуча өзүм үйрөнөйүн деп өзүм үйрөндүм. Ютубтан көрүп анан өзүм дагы окудум курска. Өзүм деле жасайм. Ошондон ар кайсы жакка сөтөрөм. Мына чоңойгуза кыйын болуп калат экен көтөрүш. Мурда кичинесин да билбейт элем. Бизде мына Кыргызстан боюнча ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мындай больницалар жок да, бизде Кызылкияда дагы жок. Мен атайын эмеге келем, Ошко реабилитацион центрга. Бирок бул жакта дагы келип лечение алам десең, сени сөзсүз очередке коюп коет да. Анан Бишкекке бар Аксуу. Ал Бишкекке кичинесин алып барып жүрдүм, азыр уже балдарым чоңоюп узак жол алып бара албай калдым. Себеби мындай оркчо балдар менен узак жолдо жүрүш деле кыйын болот экен, машина менен бар. Мына башка балдарыңыз да бар да. Ооба, бар да, алар деле окуйт. Алар канча жашта? Чоңум 15 жашта, эң чоңум. Андан кийин кызым 8 жашта кызым бар, 2-класста, аны булар. Чоңоюп калган турбайбы балдарыңыз ыйла? Чоңоюп калган, ооба, ушулар эле карашып эметет үйдө. Атаңар көрүп атат силерди. Атаңарга салам деп койгулачы. Умар, атаңа салам деп кой. Анан кафеге барат экен, чай же, суу же, сога берет. Жакшына отур. Сөздөрдүн бардыгына түшүнөбү булар? Сок алып берем десеңиз унчукпай калды. Түшүнөт, ооба, булар. Мына сүйлөп атат, мына жакшы сүйлөп атат. Сен дагы сүйлөп кой. Көрсөтүп койгонбу? Көрсөтүп кой. Сүйлөгүлө чыгына. Булар суу сашуу экен. Суу сатам. Эфирди жыйынтыктайбыз, азыр суу алып берем. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер да кайдыгер карабай, мына алдыңыздарда турган 5 жаштагы наристелердин өмүрүн сактап калууга, ушулар да кадимкидей жашоого аралашып калуусуна сөзсүз түрдө салымыңыздарды кошуп, атаганыңыздарды кошсоңуздар болот. Сбербанк эл сомуңуз бар эже? Ооба. Ошол эженин мына Сбербанк картасын, эл сомун экрандын астына жазып коем. Дал ошол экран аркылуу өзүңүздөрдүн атаганыңыздарды кошуп кое берсеңиздер болот. Бул балдардын операциясына, ушу толук кандуу дарылануусуна жалпысынан Санкт-Петербургда 500 000 рубльдей акча каражаты керектелет экен. Басып кеткен балдар дагы бар экен. Булар азыр белин кармай албай, анан ооба. Белин кармап, омурткалары иштебей аткан окшойт да. Омурткадан бери. Анан акыл эси жакшы, Акыл эси жакшы, акыл эси толук жакшы. Акыл эси жакшы, бирок сүйлөй албай жатышат балдар. Сүйлөй албайт. Эгерде лечение болуп кете турган болсо, толук кандуу сүйлөп, басып, кадимки Кудай буйруп басып келсе дагы чыгабыз, балдарыбыз басты деп келип сүйлөп берем экрандан. Кудай ошол күнгө жеткирсин. Сиздердин балдарыңыздар басып, мына эл журтка сүйүнчүлөп, балдарым басты деп кабар айтасыздар деген ишеничтебиз. Жазында барасыздарбы? Жок, мартта. Мартта, мартта барасыздар. Ооба. Ошо 1 айдын аралыгында акча каражаты топтолуш керек экен, урматтуу замандаштар. Урматтуу биздин чет мамлекетте жүргөн мекендештер, көбүнчө акча каражатын Кыргызстандагылар эмес, чет жакта иштеп жүргөн адамдар салат. Андыктан сиздердин ишиңиздерге дагы ийгилик каалайбыз, ишиңиздер жүрүшө берсин. Сөзсүз түрдө муктаждарды унутпайсыздар деген ишеничтебиз. Саламатта болуңуздар. Пока. Бүтүрдүңөр, а? Пока. Конфон. Астугер.